мамлекеттердин уюму бар, Түрксой деген. Дайыма мамилебиз жакшы болуп келген. Мындан ары дагы Түркия менен мамилебиз бүгүнкү күндөн дагы жакшыртканга, өтө жогорку деңгээлге жеткиргенге биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Рахмат. Башка мамлекеттер менен дагы биз мамилебизди жакшыртабыз. Кошуна мамлекеттер менен биз жакын мамиледе болобуз. Анткени кыргыздарда жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп коет эмеспи? Анан албетте калган бардык мамлекеттер менен бирдей, тең ата, анан эки тараптуу кызыкчылык болсо бардык мамлекеттер менен бирдей мамиле түзөбүз. Рахмат кесиптештер. Саламатсызбы? Алдын ала куттуктайбыз. Параграф гезити Асель Токтогулова. Сизге бир суроо. Келген президенттин баары эле сот системасын реформа кылам деп келет, бирок жыйынтыгын баарыбыз көрүп жатабыз, эч кандай жыйынтык болбой жатканын. Сиз сот реформасына кандай пландарыңыз бар? Сот системасын сөзсүз түрдө реформа кылабыз. Сот системасын бир 100% болбосо дагы биз 90-95% көз карандысыздык сот системасын түзгөнгө жетишибиз керек. Анткени дүйнөлүк практикада соттор көз каранды болсо, анда ал өлкөдө адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жок болот да. Элдин наразычылыгы дагы 90% ушу сотторго наразычылыктан келип чыгат. Эгер эсиңиздерде болсо 2011 жылы мен депутат болуп турганда ушу сот реформалоо боюнча комитеттин төрагасы болчумун. Ошол мезгилде реформаны баштаганымда сот системасын көз карандысы кылып түзөлү дегенде жүздөй адам нериштип келип, ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошогон баягы сот системасынын реформа жүрүшүнө каршы кызыктар адамдар келип, ушул мени председатель комитеттиктен кетирип, анан бүгүнкү көз каранды сот системасын түзүп алышкан. Мыйзамдардын бардыгын кайрадан жазып, кайрадан башка мыйзам кабыл алып, ушундай бүгүнкү системаны түзгөн да. Ошол мезгилде менин күчүм жеткен эмес. Анда мен болгону жалгыз депутат болчумун. Бүтүндөй мамлекеттик машинага каршы тура алган эмесмин, күчүм жеткен эмес. Эми Кудай буйрса, бийлик башына келсем, мен сот системасын толук көз карандысыз системасына айлантып, мыйзамдарды ошолгон ылайыктап жазып, сот системасын өздөрүнүн колуна беребиз. Ошол эле мезгилде бирок элдин алдында, мамлекеттин алдында алар адилеттүү, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуусун көзөмөлгө алабыз. Кийинки суроо. Садыр Нургодёевич, здравствуйте. Аида Джумашева, 24 KG. Скажите, если у вас уже определенные претенденты на какие-то должности, собираетесь ли вы кого-то из своих друзей, может быть, знакомых на эти должности, да, как бы сажать? И другой вопрос о том, вот вы сказали, что все будет да, в рамках закона и так далее и тому подобное. А если вдруг кого-то из ваших близких заподозрят в коррупции, намерены ли вы, скажем так, его тоже, да, привлекать к ответственности? Спасибо. Айдайым, мейли ким болбосун, менин оппоненттерим болобу же жана башка адамдар болобу, Кыргызстандын жарандары. Саясий должностьтар баягы президенттин указы менен же премьер-министрдин буйругу менен гана бекит. Калган бардык должностьтар бүт баары конкурстук негизинде дайындалат да. Анан менин жакындарым болобу, бир туугандарым болобу, эгерде мындай коррупциялык иштерге аралашкан болсо, жанагындай бир мыйзамсыз иштерге аралашкан болсо, алар сөзсүз жазасын тартат. Мен аны бардык жакта айтып атамын, муну мен сөз менен эмес, иш менен далилдеп берем. Рахмат. Садыр мырза, биринчиден куттуктайбыз жеңишиңиз менен. Анан өткөндө социалдык фонддун төрагасынын орун басары айтты, соцфонддо таптакыр акча жок калды депчи. Минфинден жардам сурайбыз депчи. Ошол жагын айткыз, пенсионерлер эмне кылат? Кандай ошонун чечүү жолдору барбы азыр? Жакынкы кыштан чыкканга 1-2 ай болсо да. Бизде соцфонд тараптан эмес, соцфонд тармагында эмес. Экономикабызда, соцфонддо, энергетика системабызда сазга батып калдык деп айтсак болот. Муну эч жашырбайбыз. Муну мен жасаган жокмун. Мына акыркы 30 жылдан бери келип бул бардык система сазга батып калыптыр. Булар боюнча биз экономисттер менен, адистер менен, финансисттер менен олтуруп пландарды түзгөнбүз. Кудай буйрса, бул кризистен чыгабыз. Кийинки акыркы суроо. Медер Ахматов, репортер KG.
когда вы были исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики, под амнистию попали ряд заключенных. Никто не знает до сих пор, кого амнистировали. Можете прокомментировать? 230 адам ырайым алып чыккан, 38 адам, 38 бекен, ошо мен жаңылышпасам, жылдары кыскарган. Ал эч кимге жашыруун эмес. Сиздер запрос жасасаңыздар, бардыгын ачык беребиз. Бул 230 эле адам, бул негизи аз чыгып калды деп эсептейм. Анткени мен отурган түрмөдө эле 500дөн ашык адамдар баягындай бир майда чүйдө кылмыш менен 1000 адам болсо ошонун жарымы 50% майда чүйдө кылмыш менен же болбосо жанагындай подставить этип камап койгон же болбосо баягы жөн күнөөсү жок адамдар отурган дагы фактылар бар. Алардын бардыгын биз ревизия кылып, комиссия түзүп, мындан ары дагы ошондой баягы адилетсиз камалган, мыйзамсыз камалган адамдарды чыгарабыз. Анан майда чүйдө кылмыштар менен отургандарды да чыгарышыбыз керек. Анткени бизге ал мамлекетибизге жакшылык алып келбейт. Анткени аларды биз багуу үчүн сиз экөөбүздүн чөнтөгүбүздөн күнүгө акча бөлүп берип турабыз. Бир адамга ушу 100 сомдун тегерегинде акча кетет түрмөгө. Аларды андан көрөкчө биз чыгарып жиберсек, баягындай ырайым берүү жолу мененби, же болбосо амнистия мененби чыгарып жиберсек, бизге ал пайда гана алып келет. Мамлекетке пайда болот биринчиден, бюджеттен акча кетпейт. Экинчиден ал барып өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын багат. Бир жерде ишке кирсе, андан салык төгөт. Тескерисинче мамлекетке пайда алып келет. Биз мындан ары айрыкча ушул журналисттер тармагы ушундай маселелерди экинчи жагын иликтеп, баягы иликтебей туруп, мындай бир жактылуу паникага түшүп, же болбосо элдин ушу маанайын бурганды токтотушубуз керек. Экинчи жагындагы толук изилдеш керек. Пайдабы же зыянбы? Эгерде зыян боло турган болсо, анда көтөрүп чыксаңыздар жакшы болот. Ал жеке эле мага эмес, журналисттерге эле эмес, элге, мамлекетке пайдасын тийгизет. Экономикалык комиссия боюнча ошол Матраимовго сиз өзүңүз чечим чыгарып каматпай акча төлөсүн дедиңизби? Мындан кийин дагы ошондой сыяктуу шектүүлөргө өзүңүз кийлигишип каматпай акчасын аласызбы, же мындан кийин сот анан укук коргоо органдарына бересизби? Менин кийлигишкенге акым жок. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Ким болбосун экономикалык амнистияга туш келсе, ошол мыйзамдын негизинде болот. Урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлык, башка имамкаларга да сөз жетпей калды. Сиздер 2-3 суроо берип атабыз. Ырайым алгандардын арасында саясатчылар барбы жана 230 адам? Саясатчылар жок. Саясатчылар негизи саясатчылар дегендин арасында жок да, негизичи жалаң карапайым элдин балдары. Рахмат кесиптештер. Мына азыркы шайлоо штабыңызда сиздин мурда эле Биримдик партиясында, Мекеним Кыргызстан партиясында иштегендердин дээрлик көпчүлүгү сиздин штабыңызга келип иштеп калышты. Аларды көрдүңүз да, дагы бир аз убакыттан кийин Сооронбай Жээнбековдун тагдыры кайталанып калат деп коркпойсузбу? Жок, антип коркпойм. Анткени мен кимдин болбосун алдында милдеттен алган жокмун. Мейли мурда кайсы партияга иштебесин, кимге иштебесин, жана андан сырткары, алардан сырткары менин өзүмдүн дагы тарапташтарым бар, мекенчилер бар. Алар дагы ушул болгон күчүн жумшап иштеп беришти. Алар ушу мени бийликке алып келип туруп, андан ары көз каранды кылып алайын деп алып келген жок. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн, өзүнүн бала чакасынын келечеги үчүн иштеди. Мени алып келип кызматка койгону, ал мейли Биримдик болобу, Мекеним Кыргызстан болобу, же мекенчил болобу, келечегинен жакшы келечектен үмүт кылып алып келди. Ошондуктан мен алардын алдында милдеттенме албайм, алганда эмесмин. Мен болгону мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейм. Рахмат урматтуу кесиптештер, бүгүнкү келип бергениңиздер үчүн рахмат. Сиздер үчүн атайын бизге комнатага пресс-конференция. Бериңиз, акыркы суроо болсун. Саясат референдум жалаштырып айтып атабыз, анан элде жакынчылык көрсөтпөйт деп атабыз. Сиздер бүгүн бар. Анан бул алардын көрсөтүшүн билесизби? Анан азыркы учурда кайчадан кыйын жакынчылыкта жашоого. Азыр биздин Кыргызстанда 90% эл жакырчылыкта жашайт экен. 90%. Биз бул боюнча 2 ай мурун ушу программаларды түзүп, долбоорлорду даярдаганбыз.
аларга кандай жумуш орундарын түзүп беребиз жана кантип жакырчылыктан чыгабыз деген долбоорлорубуз бар. Кудай буйрса уже жакын арада ишке киргизсек, бир жыл деп айтпайлы, анткени бир жыл деп айтсак бул өтүрүк болуп кетет. Где-то бир 2,5-3 жылдын ичинде биз жакырчылыкты жойгонго толук мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Эгер өлкөбүздө саясий кырдаал туруктуу болуп турса. Рахмат, урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлык. Шайлоого чыккан кандидаттардын 5 миллион сомдук кайтарып берилеби же ошол? Эгерде өтпөй калгандардыкы кайтарылып берилбейт, өткөндөрдүкү кайра кайтарылат. Эми мыйзам боюнча ошондой да өз негизи. Партиялардыкы 5 президенттики кайтарылбайт, эгер өтпөй калган кандидаттар. Урматтуу кесиптештер, 5%дан өткөндөрдүкү кайтарылып берилет, өтпөгөндөрдүкү кайтарылбайт. урматтуу кесиптештер, силерге атайын кофе проекти алган. Садыр Нурбочевич. Саламатта калыңыздар, рахмат сиздерге келгениңизге. Сизге чоң рахмат, Садыр Нурбочевич. Кесиптештер, сиздер үчүн кофе проекти даярдалган. Кирип чай дам сатып кетсеңиздер болот. Бардыгыңызга келгениңиздерге чоң рахмат.